Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурулуш Сатиева эжекебиздин номери. Сураныч: YouTube каналына аудио китептин уландысы качан чыгат деген суроолор менен Бурулуш эжекенин тынчын албооңуздарды өтүнө кетерлем. Эки тарап 3 8 бөлүм. Володя сөзүм бүттү дегенсип диванга чалкалай отуруп калды. Алмаз уккан кулагына ишенбей баарын кайрадан талдап, далайга унчукпай ойлонуп отуруп калды. Эми баары түшүнүктүү болду. Демек, тиги шумпайлар мени түрмөдөн ошондуктан алып качышкан тура. Мага ушул жери дайыма түшүнүксүз болуп атчу эле, көрсө иш ушундай болгон экен да. Менин ишим кайра козголуп атканын алар билишкен. Ишти козгогон прокурор мени иш кайра тергелип бүтмөйүнчө көзөмөлгө алаарын жакшы түшүнүшкөн. Андай болгондо тигилер эрөөлгө сала турган кишисинен куру калмакта. Ошондуктан мени өздөрү качырып, анан кайра өздөрү мени түрмөдөн качты деп жарыялашкан. Тоодогу үйгө мени турнирге чейин ката турушмак. Анан мени горилла жайлагандан кийин сөөгүмдү бир жерге ыргытып коюшмак тура. О, сен абдан акылдуу экенсиң көрсө. Володя досун тамашага чалды. Койсоңчу, Володя, чын эле эми баары ордун тапты. Демек мени өлдү деп чечишип, эч ким издебей калган тура. Ошондой дейм да, чындап издешсе акыр аягы 6 жылдан бери табышат эле го. Койчу мага чоң жардам көрсөткөн экен. Ал койчуң да абдан акылдуу неме го. Демек, тиги шордуу кумарды басып калган шахтаны алигиче казыша элек го. Алмаз досунун тамашасына көңүл бурбады. Алмаз, аны ким казат? Жашоо ушундай башаламан болуп кетип, аныңды эчак эле унутуп калышса керек. Силерде деле өкмөттөгүлөрдүн баары дүнүйө жыюунун арасында экен айтымдарында. Жеткени 7 сугунуп, алганы 6 сугунуп атыптыр. Сен кайра мен келдим деп барып калсаң деле эч ким көңүл бурчуда эмес. Володя, эми кандай кылыш керек? Билбейм, досум. Володя тамашасын токтотуп, досун сүрдүү карады. Биз баардыгын шашпай отуруп талдашыбыз керек. Степановка барып болгон жаңылыктарды ортого салышыбыз керек. Чынында бул али опурталдуу иш. Ооба, туура айтасың. Бул ишти биз чогуу чаран талдашыбыз керек. Степановка баралы. Ай, экөөң эмне? Азыр эле жөнөп кете турган болуп атасыңарбы? Алмаз, мекениңден келген базарлыктардан ооз тийсең боло. Карачы, мына бул казанга бышканнан. Мен өмүрү мындай нан жеп көргөн эмесмин. А бул сары майды карачы. Настя стол үстүнө коюп аткан нанды жыттап алды. Алмаз столго эми көңүл бурду. Нандан алып, адегенде моокумун кандыра жыттап алды. Чын эле, мындай таттуу нан дүнүйөдө болбосо керек. Сары майдан нанга илип оозуна салды. О, Кудай, туулган жеримдин даамын кайра таттырганыңа 1000 мертебе ыраазымын. Эми мага өз жериме кайтууга жардам бергөл. Жеримди, элимди, тоолорумду абдан сагындым. Мага ошол тоодогу жашоомдон башка эч нерсенин кереги жок эле го. Мага эмнеге ал жашоону ыраа көрбөдүң, Кудай? Менин күнөөм эмнеде? Жашооң менен куруп кал. Эмнеге мен өз жеримде эркин жашай албай калдым? Мага эми кайтып барууга жол болобу дейи. Алмаз диванга чалкалай отуруп, көздөрүн жумуп, ойго чөмүлдү. Арсар дүкөндөн эч жака жылбай калды. Сабырбек менен эми өлбөгөн жерде калып, кармашууга даяр болду. Ал көпкө күттүрбөй пайда болду кайра дүкөндө. Жанына ээрчитип алган 2 кишиси бар. Арсар, кандайсың? Кирээри менен мылжыңдап учурашты. Арсар алиге алган жок.
Сауырбекти тикирее карап тура берди. Мен айттым беле сага, түрмөнү кааласаң түрмө болот деп. Сауырбек жеңүүчүдөй кекирейди. Азамат жигит турбайсыңбы сөзүңө турган? Арсар мыйыгынан жылмайды. Сен али биле элеккенсиң менин ким экенимди. Сауырбек тиштерин кычыратты. Ооба, сенде мен биле элек дагы далай былыктар бар болсо керек. Эй, сен келжиребей жаагыңды бас. Азыр көрөм сенин кыйындыгыңды. Мына булар милициядан келишти. Тергөөчүлөр. Мен ишти кайра козгогула деп арыз жаздым. Сауырбек артында тургандарды бир бурулуп карап койду. Арсардын ичинен ток жүргөндөй болду. Бирок тышынан эч нерсе билдирбегенге аракет кылып унчукпай тура берди. Экөөнүн бирөө көтөрүп келген папкасын ачты да ичинен бир барак кагазды сууруп чыкты. Аны Арсардын алдына жылдырып койду. Мына, окуп чыгыңыз. Арсар кагазды көзүнүн кыйыгы менен карап койду, бирок окуган жок. Мен бул күйөө сөрөйүм менен өзүнчө сүйлөшсөм болобу? Деди Арсар. Тиги Сауырбекти суроолуу карап калды. Сауырбек акырын башын ийкеп койду. Экөө чыгып кетишти. Эмнени айтайын дегиң бар? Сауырбек Арсарды тешеттиктеди. Сага менден эмне керек? Сен мени отургузуп койгондо табаар пайдаң эмне? Андан көрө ачыгыңды айт. Сага канча акча берейин жаагыңды басыш үчүн? Арсар кесе сүйлөдү. Сауырбек Арсар көпкө эзилбей анын оюндагысын айтканына сүйүнүп кетти. Бирок шек алдыргысы келбей кара күчкө бааланды. Сен эмне, акча менен кутулуп кеттиң барбы? Сен мага канча азап алып келдиң билесиңби? А сен мага канча азап алып келгениңди унутуп калдыңбы? Арсар Сауырбекти жутуп ичүүдөй карады. Сауырбек туруштук бере алган жок. Жалтактап көздөрүн ала качты. Сен баарына өзүң күнөөлүүсүң. Эгерде менин аялым катары мени сыйлап жашаганыңда экөөбүз бактылуу болмокпуз. А сен болсоң тиги сел саягыңды унутпай койдуң. Мен сен үчүн баарын кылдым го. Же мен эмне? Ошондой эле түрүм суук, колунда эч нерсеси жок адаммынбы? Деди Сауырбек кыйкырып. Жок, сен андай деле эмессиң. Бирок сенде алмазда бар нерсенин бири да жок. Ошондуктан мен сени сүйө алган жокмун. Эми да болсо мен ошону сүйөм. Ооба, ал өлүп калса да мага баары бир. Сүйбөгөн адамга кор болгуча өлгөн адамды сүйүп жүрүп өткөнүм артык. Сен мени жайма коюшуң үчүн мен сага акча төлөп берүүгө даярмын. Канча берейин айтчы? Эй Арсар, сен менден оңой менен кутула албайсың эми. Сен мени жумурай журтка шылдың кылып туруп качып кеттиң. Мен ошонун баарын унутуп калышым керекпи? Сауырбек көздөрү канталап чыкты. Андай болсо чакыр тигилериңди. Кестирип жибер мени. Мага эми баары бир. Арсар өзүн кармана албай калды. Акыр аягы баары бир кылганымды мойнун менен тартам го деп ойлоду. Сауырбек аша чаап кеткенин сезип калды. Эгерде бул көгөрсө бир тыйын да бербейт. Андан көрө түрмөгө отурат. Сени кестирип жибергенде мага мүйүз чыкмак беле? Болуптур. Мен сени дагы да болсо аяп коеюн. Бирок сен мага 2 күндүн ичинде 10 000 сом бересиң. Эмне? Арсардын көзү алайды. Мен сага 2 күндүн ичинде кайдан табам 10 000ди? Бул деген 3 уйдун баасы бери дегенде. Сен түшүнүп атасыңбы канча сурап атканыңды? Мен сага анча акча бере албайм. Отургузуп салганда мени. Эй, а сен эмне? Мени болоор болбос тыйын менен алдайын дедиң беле? Мен эми кайра ишти жаптырыш үчүн тигилерге да беришим керек. Мени кызыктырбайт сен ким менен бөлүшөөрүң. Эгерде макул болсоң, мен сага 10 күндүн ичинде 5 000 берем. Болбосо билгениңди кыл. Арсар Сауырбек менен кадимкидей соодалашты. Сауырбек ойлонуп калды. 5 000 сом деле жаман акча эмес. Бирок көбүрөөк болсо жакшы болмок деп ойлоп койду. Эй Арсар, андан көрө
кайра элдешип алсак кандай болот? Мен шаарга келип, сен менен жашаганга деле макулмун. Жакшылап ойлонсоң. Сабырбек акыркы жолу аракет кылып көргүсү келди. Эй акмак, чыгып кетчи бул жерден көзүмө көрүнбөй. Эч нерсеге түшүнбөгөн кандай акмак немесиң сен? Сен менен кайра жашагыча муунуп өлгөнүм артык. Арсардын жаны чыгып кете жаздады. Ошондой де. Болуптур. Мен 10 күндөн кийин келем. Даярдап кой акчаны. Сабырбек столду бир муштап чыгып кетти. Арсар анын артынан бир топко чейин карап турду да, шалдырай отургучка отуруп калды. Ох, эми ушуну менен кутулсам экен мындан. Шашкалактап Соня келди. Ох, жаным, чуркап келатып бутум үзүлүп калабы дедим. Отургучка отура калып, бутун ушалап кирди. Арсардын кебетесинен баарын түшүндү. Эмне? Келдиби тигиниң? Ооба, келди. Эми эле чыгып кетти. Анан эмне дейт? 10 000 сом сурады. 10 000 элеби? Соня Арсарды таңыркай карап калды. Ооба, 10 000 сурады. Мен аны менен соодалашып 5 000ге түшүрдүм. Арсар бышкырып жиберди. Ой, Арсар, азаматсың сен. Мен аның бизди тып-тыйпыл тоноп кетеби дедим эле. Мен дагы эч болбосо 30 000 сурайт го дегем. 2 күндүн ичинде 10 000 бересиң деп коет. Ой, мунун кекиртеги кернейдей болгон неме дебедиң беле? Ошондой эле болчу. Бирок эмнегедир 10 000 эле сурады. Мен болсом 10 000ди кайдан табайын? Андан көрө отургузуп сал дедим. 10 күндүн ичинде 5 000 таап берем. Болбосо билгениңди кыл дедим. Сураганына макул болсом, бул кийинкисинде андан чоңду сурап келиши ыктымал. Ой, Арсар, азаматсың сен. Деги соодалашканды жакшы билесиң го. Мен болсом 10 000ге деле макул боло бермекмин. Эми аның 10 күндөн кийин келет тура. Ооба, келет да сөзсүз. 2 милисаны ээрчитип алыптыр. Мени коркуткусу келгени го. Арсар мурдун чүйрүп туруп калды. Эшек десе, аның чынында эле эшек экен. Арсар, эми биз аны ошону менен биротоло кайра жолобогудай кылышыбыз керек. Сен аны ажырашууга мажбур кылсаң болмок. Соня, мен да ошону ойлодум. Бирок биз ажырашыш үчүн сот болуш керек. А сотто мен балдарым жөнүндө билинип калат албетте. Ошондуктан мен азыр ажырашуу жөнүндө сөз кылган жокмун. Соня, биз башкача иш кылышыбыз керек го. Башкача кандай иш кылабыз? Балким башка жактан дүкөн ачып алсак кантет? Тигинин ал жактан да таап алсачы бизди. Анысы да бар. Эми кандай кылабыз? Иш 5 000 сом менен эле бүтүп калбайт го. Арсар бул иш кооптуу болуп калганын сезип турду. Сабырбектин ойлогон башка да ойлору бар го. Болбосо албат эле 5 000 сомго макул болуп калбайт эле го. Арсардын жүрөгүндө коркунуч пайда болду. Эми кандай кылыш керек? Ойлонуш керек. Жакшылап ойлонуш керек. Соня, эмне болгон күндө да балдар жөнүндө эч ким билбеш керек. Мен сенден суранам. Балдарды эч кимге бербе. Тайжем экөөң баккыла, макулбу? Арсар, болдучу эми. Сен эмне эле эртелеп балдарыңдан ажырап атасың? Сени эч ким түрмөгө отургузбайт. Мен сен үчүн керек болсо ушул дүкөндү орду түбү менен берсем да, сенин түрмөгө отурушуңа жол бербейм, деди Соня Арсарды ийинен кучактап. Соня, алтыным, мен сага ишенем. Бирок жүрөгүмдө бир коркунуч турат. Бул иш оңой менен бүтө койбойт го. Бир гана суранаарым. Мен бир нерсе болсом, балдарымды эч кимге бербе. Мен түрмөдө өмүр бою отурат дейсиңби? Чыгам да акыры бир күнү. Бирок балдарды мен сенден башка эч кимге ишене албайм. Соня, сөз берчи мага. Мен бир нерсе болсом, балдарды таштабайм дечи. Арсар Сонянын колун бекем кысып өтүндү. Арсардын колунан анын коркунучу Соняга өттү. Бул чын эле бир нерсени сезип атат окшойт. Болбосо куру бекер мынтип сүйлөбөйт эле го, деп ойлоду Соня.
Арсар, мен кантип таштайын балдарды? Алар мага деле бөлөк бөтөн болбой калды го. Мен эч качан силерди таштабайм. Сен эч качан түрмөгө отурбайсың. Коркпочу алтыным. Баары жакшы болот. Соня көзүнө тегерене түшкөн жашты тыя албай, Арсардын колунан бекем кысып ыйлап жиберди. Соня, эгерде мени түрмөгө алып кете турган болсо, сен балдарды дароо өзүңдүн үйүңө алып кет. Тайжеме бир нерсе деп түшүндүрөсүң да. Анан менин паспортумду алып кетип жакшылап катып кой. Аны эч ким көрбөшү керек. Паспортум мен жаткан керебеттин аяк жагында, жууркандын алдында. Арсар азыр эле түрмөгө жөнөп жаткандай гам көрө баштады. Ой, Арсар, сен эмне эле болуп атасың? Болду чеми каркат этпей. Соня Арсарга жини келди. Жок, Соня, мен бир нерсени сезип атам. Бул иш эми оңой менен бүтпөй калды окшойт. Сабырбек менден оңой эле баш тартпайт. Ал коркок болгону менен кекчил адам. Колунан чоң иштер келбесе да майда булыктарды кыйын жасайт. Мен баардыгын алдын ала ойлонушум керек. Ылайым сен айткандай эле баары жакшы болуп кетиши деле мүмкүн. Бирок биз азыр жамандыктардын алдын алууну ойлонушубуз керек, деди Арсар Соняны ынандыргыдай карап. Экөө бири-бирин тиктеп тунжурап калышты. Володя менен Алмаз Степановго барышты. Володя көргөндөрүн, билгендерин айтып берди. Степанов ой жорутtu. Демек, сен өлдү деп чечим чыгарышкан экен го. Алмазды суроолуу карады. Ооба, Егор Иванович, ошондой болуп калыптыр. Ошондуктан мени эч ким издебей эле экен. Мунун чын эле эки жагы бар экен. Бир чети андай болгону сага жакшы болгон экен. Себеби сени ошол бойдон эч ким издебей калыптыр. Мен да абдан таң калчу элем. Эмнеге сен жөнүндө эч жик билинбейт деп. Бир чети эми сен өзүңдүн жөн эле күнөөлүү эмес экениңди гана эмес, өзүңдүн тирүү экениңди да далилдешиң керек болуп калыптыр. Бирок аны далилдесе боло турган иш. Тиги шахтаны каздырсак, ал жерден бир эле адамдын сөөгү чыгат да. Анан тиги койчу күбө болуп берет. Эми биз ушул абалды туура пайдаланышыбыз керек. Егор Иванович, менде бир ой пайда болду. Мен ушул абалдан пайдаланып, өзүм барып келсемби дейм экенми? Алмаз Степановго өтүнүчтүү карады. Эмнеге? Алмаз, сен эмнеге ал жака барууга шашылып атасың? Ишти бузуп албайлы. Эми ал жакта баары аман эсен экенин билдиң. Тынчалып тура турушуң керек го. Биз муну дагы жакшылап ойлонушубуз керек. Степанов Алмазга караманча каршы болду. Егор Иванович, мен ал жака сагынганым үчүн эмес, өзүм жөнүндө дагы кененирээк маалымат алыш үчүн баргым келип атат, дейди Алмаз. Аныңго түшүнүктүү. Кандай болгон күндө да биз эми жакшылап ойлонушубуз керек. Сенин Акматов Алмаз экениңди далилдеш оңой эле го. Ага бүтүндөй бир айылдын эли күбө болуп берет. Бирок сенин түрмөдөн качкан кылмышкер эмес экениңди, деги эле сенин эч кылмыш кылбаганыңды далилдеш кыйын. Сенин айтымыңда райондук милициядагылар да, соттогулар да сенин күнөөлүү эмес экениңди билишкен. Бирок сени отургузуп коюшкан. Ушунун баарын далилдеш керек. Түрмөнүн начальниги да сенин күнөөлүү эмес экениңди өзүң айткан. Бирок сен ага ошол жерде керек болгонсуң. Кийин сага качуу уюштурганда ошолор болгон. Тоодогу үйгө сени Көкбөрү алып барган. Биз эми планды баскычтарга бөлүп алып иштешибиз керек. Сенин күнөөлүү эмес экениңди далилдеш үчүн ошолорго кылгандарын мойнуна алдырыш керек. Сени түрмөдөн ошолор өздөрү качырганын далилдешибиз керек. Ал болсо оңойго турбайт. Адегенде ошолорду издеп табыш керек. Алар эмне иш менен алектенишет? Аларга кантип жакындаш керек? Анан кандайча жол менен аларга кылгандарын мойнуна алууга мажбур кылыш керек? Ушунун баарын жакшылап ойлонушубуз керек. Бул 7 баштуу желмогуздун 7 башын тең бир шилтем менен кыя чапкыдай болушубуз керек.
Болбосо бандиттер сени ал 2 саатта жок кылышат, жигиң билинсе. Степанов Алмазды олуттуу карады. Ошондуктан мен ал жакка барып, баарын өзүм акырын иликтеп келишим керек. Мен ал жакта мындайча айтканда өз чөйрөмдө болом да. Мени баары өлдү деп ойлоп калышкан соң, мен көп деле шек туудурбайм го. Тиги Сауырбекти өлтүргөнгө аракет кылдым деп өзүм мойнума алгам. Мен эми аны кайра тангым келбейт. Бирок түрмөдөн өзүм качпаганымды далилдешим керек. Эгерде мен түрмөдөн өзүм качпаганымды далилдесем, менин кесилген мөөнөтүмдү да бүттү деп эсептөөгө толук мүмкүнчүлүк пайда болот. Мени түрмөдөн качыргандарды эми мен өзүм гана издеп таба алам. Алмаз Степановду өзүнүн оюнуна ынандыргысы келди. Алмаз, ошонун баарын ишке ашырыш үчүн сен эми биротоло өз мекениңе кайтышың керек го деп ойлойм. Володя өз оюн айтты. Экөө аны таңыркай карап калышты. Ооба, менин оюмча ошондой. Дегенде сен биротоло өз мекениңе кайтып, эч болбосо Борбор шаарга отурукташышың керек. Ал жерде бир иш башташың керек. Анан акырындык менен иликтөө жүргүзүшүң керек. Кудайга шүгүр, юридикалык билимиң бар. Эгерде жөн эле барып иликтөө жүргүзөм десең, биринчиден сага өтө көп убакыт талап кылынат. Экинчиден шек туудуруп коюшуң мүмкүн. Володя оюнун аягына чыкты. Баары ойлонуп калышты. Эмне? Бул абдан туура ой экен. Степанов Володяны колдоду. Егор Иванович, биз эми Алмазга мекенине кайтууга жардам беришибиз керек го деп ойлойм. Володя Степановду суроолуу карады. Ооба, албетте, сенин оюң абдан туура болуп атат, Володя. Алмаз эми мекенине кайтышы керек окшойт. Ошондо иш алдыга жылат. Ал жакта бир иш башташы керек. Егор Иванович, мен ал жакта деле ушул ишти кылсам кандай болот? Бизде деле жаңы кыргыздар пайда болуп, байлык жыйнагандар толуп атат дейт. Менин колумдан башка эмне келет? Деди Алмаз. Ооба, мунуң да туура. Таппасаң сыйпалап кал. Эгерде мен ал жака өзүмдүн фирмамдын филиалын ачсам кандай болот? Ошондо иш тезирээк болобу дейм. Анан сага жаңы фирма ачкандан көрө биздин филиалды ачкан оңоюраак болот го. Акчалай чыгымдарыбыз да азыраак болот го дейм. Степанов жүйөлүү кеп айтты. Мунуңуз да туура кепкен. Биз анда биринчиден убакыттан утабыз, экинчиден азыраак чыгым болобуз, үчүнчүдөн биз мурдагыдай эле чогуу иштей беребиз. Биздин биримдигибиз бузулбайт. Алмаз сүйүнүп кетти. Андай болсо, ал жака дегенде мен өзүм барышым керек. Өкмөттөн уруксааттарды алышым керек. Ал жактагы өзүмдүн тааныштарымды ортого салышым керек. Иштин көзүн тапкандарына Степановдун бүйрөсү кызыды. Арсар бекер санаар кабаптыр. Сауырбек 5000 сом менен эле тынчып калган жок. Акчаны алып кеткенден көп өтпөй эле кайра пайда болду дүкөндө. Бир билгени бар адамдай мылжыңдайт. Аны көргөндө Арсардын куйкасы курушту. Бирок анын эртеби кечпи кайра келээрин күткөн. Эми эмне дээркен? Арсар, кандайсың? Жакшы. Эмне болду? Экөөбүз сүйлөшпөдүк беле? Эмнеге келдиң? Эми опузалабачы бай болгур. Эмне жөн эле келсе болбойбу? Сен жөн келбей кал. Айта бер айтчу кебиңди. Арсар жини менен Сауырбекти колунан келсе азыр деле өлтүрүп салгысы келди. Арсар, болдучу эми. Мен жакшы ой менен эле келдим. Кел андан көрө шашпай сүйлөшөлчү. Сауырбек адатынча аянычтуу көрүнгүсү келди. Сен качан түшүнөсүң? Мен сени менен жайынча сүйлөшкүм келбейт. Айтчу сөзүң болсо айт да чыгып кет бул жерден. Сен эмне эле мени дайыма итти угугандай кубалайсың? Мен деле адаммын го акыр аягы. Сауырбек да жиндене баштады. Сен адам болсоң, өз балаңды өзүң өлтүрбөйт элең го. Кайсы адамдыгыңды айтып атасың? Менин тагдырымды талкалаганыңдыбы?
Сенин тагдырыңды мен талкалаган жокмун. Баарына сен өзүң күнөөлүүсүң. Эмнеге ошол күнү машинадан түшүп кетип калган жоксуң? Өзүң деле каалап турдуң да ошону. Балким атайын ошондой кылдың, ким билет? Балким сага менин байлыгым керек болгондур. Эмне? Сауырбектин бул сөзү Арсарды жалынсыз куйкалады. Эмнеге ошондо эле өлтүрүп салган жокмун сени? Балталап салсам болмок экен да. Эй, келжиребей бас жаагыңды. Өзүңдүн эмне абалда турганыңды унутуп калдыңбы? Менин бир сөзүм менен кайра түрмөгө отурарыңды унутпа. Сауырбек бакырып жиберди. Жок, эми мен сенин бир сөзүң менен эмес. Эми мен сени биротоло өлтүрүп туруп отурам түрмөгө. Арсар жини менен стол астындагы бычакты колуна ала калды да Сауырбекке тап берди. Апей, кантет бул? Сауырбек кетенчиктеди. Жогол дейм бул жерде. Экинчи келе турган болсоң жарып салам. Апей, деле көр муну. Мени коркуткусу бар шерменде десе. Көрсөтөм мен сага көргүлүктү. Кылгылыкты кылып коюп, тентиген сел саяк менен жытташып алып, анан менден оңой кутулгуң барбы сенин? Мунун сайып жиберүүгө кудурети жетпейт деп ойлоду Сауырбек. Сыйың менен чыгып кет эми. Менин жанымды кашайтпа. Эмне, сага дагы акча керекпи? Айт, андай болсо ачыгын. Акча деп коет. Мага сенин майда акчаңдын кереги жок. Азыр менин байлыгым канча экенин билбейсиң да сен. Мен сенден өч алам. Түшүндүңбү? Сен мени жумурай журтка шылдың кылгансың. Эмдигиче көчөдөн ар кандай кеп угам. Эмне, ошол сел саяк сени алат деп ойлодуң беле? Анын керек болсо айтыптыр. Мен аны албайт болчумун. Жөн гана тамаша кылайын дегем деп. А сен көкме, ошого ишенип жинди болдуң. Кудай деген бар да, көрдүңбү? Анын тоо астында калып, өлүгү оң көмүлбөй калды. Ал түгүл Куран окулган жок аныңа. Сауырбек Арсардын жаратын болушунча тереңирээк чукугусу келди. Мен аны менен эч нерсе деп сүйлөшкөн эмесмин. Ага мен кокустан кезигип калгам. Болду эми. Өлгөн адамды жайына кой. Арсар өзүн токтоткусу келип, Сабырын жардамга чакырды. Өлмөктөн өлсүн аның. Аның акыры ошентип өлүгү көмүлбөй талаада калмак. Бирөөнүн ак никелүү катынын талашкан неме, ошону көрмөк. Сауырбек мыйыгынан күлүп Арсарды шылдыңдады. Жогол дейм бул жерден. Кармана албай калган Арсар колундагы бычакты күү менен Сауырбекти көздөй кыргытты. Сауырбек буйтап кеткенге үлгүрдү. Бирок бычак чекесин сыйрып кетти. Кесилген жеринен кан жая берди. Арсардын жүрөгү түшүп, дел болуп туруп калды. Шерменде десе, жайладың мени. Сауырбек чекесинен жая берген канды колу менен аарчып, азыр эле жан берчүдөй болду. Аңгыча дүкөнгө бир киши кирип келди. Сауырбектин кебетесин көрүп, Арсарды суроолуу карады. Ой, сизге эмне болду? Сауырбекти колдон алып, анын чекесин карады. Кан шүүшүңдөп агып атты. Тез жардам чакыртыш керек, деди кирген киши Арсарга. Бул шерменде мени жайлады. Милисаны да кошо чакырткыла, деди Сауырбек. Арсар баарына кайыл болуп отуруп калды ордуна. Мына, эми баары бүттү. Мен эми түрмөгө отурам. Абалдар эмне болот? Аларды Соня менен Тайжан багат. Акыры аягы бул иш бүтүшү керек эле бир күнү. Эми бүттү баары. Бир чети жүрөгү жеңилдеп калды. Болоору болду. Бирок тиги шүмшүк дагы өлбөй калды. Эмнеси болсо да эми мен өз жазамды алам. Менин кылганым үчүн бөөдө жерден алмазда түрмөгө отурду. Балким мен болбосом, ал тирүү болмок. Демек, аны да мен өлтүрдүм. Мен өлтүрөйүн деген адамды өлтүрө албай, сүйгөн адамымдын өлүмүнө себепкер болдум. Менин ордум түрмөдө эми. Милисалар да, тез жардам да бат эле келишти. Арсар эч каршылык көрсөткөн жок. Болгон окуяны Сауырбек менен кокустан кирген кишиден сураштырып, Арсардын колуна кишен салышты.
Сауырбекти тез жардам алып кетти. Жумушка келген Соня ботодой оздоп, эмне болгонун жакшы түшүнө албай дүкөндө отуруп калды. Арсар чыгып баратып Соняны маанилүү карап койду. Менин айткандарымды унутпа, эми балдарым сага аманат дегиси келгенин түшүндү Соня. Акырын көзүн жумуп, түшүндүм дегендей кылды. Сауырбекти ооруканадан бат эле чыгарышты. Анын жеңил жаракат алганын тастыктаган кагаз жазып беришти колуна. Сизди стационардык дарылоонун кажети жок. Бычак териңизди гана сыйрып кетиптир, деди дарыгер. Сауырбек андан жаракатың оор деп жаздырып алгысы келди. Бирок тиги дарыгердин кебетесинен анын ийилбес адам экенин дароо түшүндү. Унчукпай кагазды алып чыгып кетти. Оорукананын эшигинин алдындагы отургучка отуруп алып ойго чөмүлдү. Эми кандай кылышым керек? Тиги Шуркуяны камап салышты. Кой, эмеси болсо да Садыр Капаровичке барайын. Ал кишини бул иш жөнүндө кабардар кылышым керек. Болбосо баары бир билет да эмне болгон. Анда менин теримди тескери сыйрат. Андан көрө өзүм барып болгонун болгондой айтайын, деп ордунан турду. Түз эле Ички иштер министрлигине жөнөдү. Чекесине каршы терши пластыр чапталган Сауырбекти көргөндө Садыр Капарович таң калып карап калды. «Ини Баатыр, эмне болду сага?» «Саламатсызбы, Садыр Капарович, мен бир аз жаракат алдым». Сауырбек босогодо чекесин сыйпалап, буйдалып туруп калды. «Ой, сен кайдагы согушка катышып келе калдың?» Капарович тигини кер какшып калды. «Кайдагы согуш болмок эле, тиги катынымдын кылганы да». Сауырбек жер карады. «Эмне? Катынымдын кылганы дейсиңби? Ой, бу сен катындан кордук көргөндөн тажабаган немесиң го я?» Капарович күлкүсүн тыя албай каткырып жиберди. «Мен байкабай турганымда кол салдым ага». Сауырбек акчыланды. «Эй, а сен ага, эмнеге бардың эле? Эмне? Дагы акча өндүрөйүн дедиң беле?» «Жок, мен ага элдешелдейин деп баргам». «Ай, сен таптакыр эле келесоон эмессиң го я? Ал катыныңдан акча алып, анан кайра аны менен элдешем деп барганыңды кандай түшүнсө болот? Сени Кудай сактаган экен. Бир аз болгондо ал катын сенин көзүңдү кашайтмак экен. Аның снайпер эмес беле деги?» Капарович күлкүсүн тыя албай былкылдап отурду. «Ой, мен байкабай калдым болбосо». Болду. Билем сенин кандай кылаарыңды». Капарович күлкүсүн араңтыйды. «Качан болсо катыныңдан кордук көрүп жүрөт экенсиң го. Мен эми сенин катыныңды көргүм келип калды. Аның жолборстой айбаттуу неме го. Болду эми. Аны менен элдешүүнү ойлобо. Ал эмдигиде сени сөзсүз түрдө жок кылат. Башка эле бир өзүңө баш ийип бере турган жоошураак аял албасаң болбойт го». «Садыр Капарович, мен аны милисаларга салып бердим». Сауырбек тигинин келекелегенине жаны кашайып, бирок ага каршы бир ооз сөз айта албады. «Ини Баатыр, ырас кылган экенсиң. Ага кантип дарманың жетти?» Капарович кайрадан былкылдап күлө баштады. «Капарович, мен сизге тоскоол болуп атсам кетейин». Сауырбек болгон демин жыйып ушинтти. «Эмне келдим буга? Келбей эле койсом болмок», деп ойлоду. «Жо, сен эмнеге келдиң эле мага? А дегенде келген маселеңди айтпайсыңбы?» «А мен сизге жөн эле болгон окуяны айтып коеюн дегем». «Айтпайсыңбы анан? Окуя кандай болду?» «Бардың ага элдешели деп. Анан ал мени менен уруша баштады. Элдешпейм деди. Мен жиним менен аны тилдеп жибердим. Ал көрсө колунда бычак кармап турган экен. Байкабай турганымда бычагым мага ыргытып жиберсе болобу?» Сауырбек энесине даттанган жаш баладай шүмүрөйүп турду. Анын бул кейпи Капаровичтин кыжырына тийди. «Атаңдын оозун ырайың келжиреген. Эми эмне дегени турат?» «Анан сен милиция чакырдың?» «Жок, милицияны ошол дүкөнгө кирип калган киши чакырды». «Болуптур.
Анан эмне болду? Анан мени тез жардам алып кетти. Тигини болсо милициялар алып кетти. Аны кайсы отделениеге алып кетишти? Анысын билбейм. Сураганга үлгүргөн жокмун. Аты жөнү ким эле катыныңдын? Жайнакова Арсар. Капарович стол үстүндөгү китепчесине жазып алды. Анан эмне кылалы эми? Билбейм, эмне болсо ошо болсун. Эми ал кесилип кетсе да мейли. Ошондой да. Эмне? Элдешкиң келбей калдыбы? Капарович Сауырбекти сынай карады. Жок, элдешпейм аны менен. Айлансын ошол менден. Анда жөн кой аны. Сагат Аламандын тал түшүндө кол салган үчүн бери дегенде 5 жылга кетет аның. Анын үстүнө курал колдонгон. Эгерде кааласаң, аны 10 жылга кетирип үйгө деле далил тапса болот, деди Капарович Сауырбекти көп мааниде карап. Каалайсыңбы ошентейин? Сауырбек ойлонуп калды. Бул менден бир нерсе үмүт этип атат го деп эмнеге мынтип карайт? Мен буга берип атып түгөндүм го, деп ойлоду. Жок, эми канча жылга кетсе ошончо жылга кетсин, деди акыры. А сен доо арыз жаздыңбы? Ооба, дароо эле жаздырышкан. А сен ал аялың сага акча бергенин айтып чыкса эмне болооруңду ойлодуңбу? Сага көмөк көрсөткөнүм үчүн мен эмне болоорумду ойлодуңбу? Я, Сауырбектин үрөйү учту. Мен аны ойлогон жокмун. Ушу сага ишенген мен да жиндимин. Эмне үчүн терең ойлонуп иш кылбайсың? Эми сен жиңди билгизбей отуруп тургунуң. Мен өзүм териштирейин. Макул, мен эч жигимди билгизбейм. Сауырбек жандал бастап кетти. Анда эмесе болуп тур да. Сен эми бара бер. Мен анын ишин өзүм көзөмөлдөп турам, деди Капарович жактырбагансып. Сауырбек оңтойсузданып бир аз турду да, мейли анда жакшы туруңуз, деп колун сунду. Сен шаарга эмне жумуштар менен келдиң эле? Мен жөн эле чарбалык жумуштары менен келгем. Ал жумуштарым деле бүтүп калды. Эми кетишим керек. Анда болуптур. Сен кете бер айылыңа. Мен ишти абайлап бүтүргөнгө аракет кылам. Сен эми катыныңдан үмүтүңдү үз. Бул катын акыры сага бирди кыла турган болуп калды окшойт. Бул иш өтө опурталдуу болуп калды. Таяктын бир учу өз башыңа тийиши мүмкүн. Ошондуктан дымыңды чыгарбай отургунуң. Мен жөнүндө да бир жанга ооз ачпагын. Болбосо эмне болооруңду жакшы түшүнөсүң. Жакшы туруңуз анда, рахмат сизге, деди Сауырбек. Болуптур, жакшы бар. Рахматты кийин. Мен бул ишти бүтүргөндө айтасың. Болуптур. Анда мен бул иш бүткөндө келип кетейин. Болуптур, жакшы бар эмесе. Капарович сөз бүттү дегенсип кагаздарына үңүлдү. Сауырбек чыгып кеткенден соң Капарович креслосуна чалкалай отуруп ойго чөмүлдү. Сауырбекке тиркеги келди. Бир катынга ал келбеген соң айланганы аны менен кайра элдешем деп жүрөбү? Тиги катын кайсы отделенияда болду экен? Бул ишти эми өзүм колго алайын. Ал катындын да сазайын бербесе болбой калды окшойт. Капарович ушул иштен дагы алаканын жылыткысы келди. Дүкөнү кандай дүкөн болду экен? Эми Сауырбекти аралаштырбай эле ишти өзү көзөмөлдөп, эгерде бул иштен пайда чыккыдай болсо, болгон пайданы өзү көрмөй болду. Анан тиги келеси одон да жакшылап сыгам акчаны ишти бүтүргөнүм үчүн жардамчысын чакырды. Сен мага Жайнакова Арсар деген аял кайсы отделенияда экенин билип берчи. Аны куралчан кол салуу боюнча кармашкан. Ал отделениядагыларга бул иш эми менин көзөмөлүмдө болоорун кабарлап кой. Тезирээк кыймылда, деп буйруду. Деги бул эмне деген аял көрөйүнчү? Акматов да. Ошол аялдын айынан түрмөгө отурганда. Сауырбек болсо эмдигиче элдешет элем деп жүрөт сүйрөлүп. Эркектер жөнөкөй аялды мынча сүйбөйт. Эми аны менен өзүм таанышып көрөйүн, деп ойлоду Садыр Капарович. Подписаться баскычын басып, каналга катталууну
жана бармакча басууну унутпаңыздар. Бул аракетиңиз каналдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу.